Кыргызстанда 2017 жылга салыштырмалуу 2018 жылы чогултулган салык көрсөткүчү бир жолку төлөмдөр себебинен түшүп кеткен. Дээрлик 5 миллиард сом алынбай калган. Бул туурасында Жогорку Кеңештин бюджет жана финанс боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында каржы министри Бактыгүл Жээнбаева билдирди. Отурумда салыктык эмес кирешелерди алуу чөйрөсүндөгү Кыргызстандын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун концепциясы каралып жактырылды. Жээнбаеванын айтымында коопсуз шаар долбоору иштеп жаткан 9 ай аралыгында бюджетке 250 миллион сом түшкөн. Депутат Мурат Элмадиминовдун айтымында бул айып пулдардын карапайым эл жабыркабашы керек болчу. Анын үстүнө прокуратура, УКМК сымал органдардан жол эрежесин бузган кызматкерлер барып, катталган каталарды системадан өчүртүрүп койгон учурлар кездешүүдө. Бул жөнөкөй карапайым таксист айына 20 миң, 30 миң акча таап, үй бүлөсүнү баккан, жөнөкөй дыйкан эски машинасы менен билип билбей кай жерде ошол эмелер фиксирующий аппараттар турганын билбей бир айда 10 миң, 15 миң, 60 миңге чыгып кетип, бир социалдык элге мамлекет өкмөт тарабынан бир душмандык катары кабыл алынган катары кабыл алып атышаттар да. Вот биз жерлерге барып сүйлөшкөнүбүздө. Siz ушуну ойлодуңуздарбы? Ушуну кийилгенде же казнаны толтуруш үчүн эле кийирип койдуңуздар? Мурунда ушул жопко өкмөт бул суроого жооп берген, өкмөт жооп берген. Эми биз аны деле караган жокпуз. Министр экономика ушуну кийиргенде эмне үчүн ушуну ойлободуңуздар? Аны бир эле депутаттар же ГАИ же сотрудниктер төлөбөйт, аны карапайым эл төлөйт. Карапайым элдин доходуну ойлогонсуздарбы? Министр экономика эмне иш кылды ушу жерде? Мурат Ганиевич, бул киргизгенден бери жол эрежесин сактоо күчөдү. Жолдо өлүмдөрдүн саны азайды. Бирок баягы туура айтып атасызбы? Мүмкүн эмеси көлөмдөрү чоң болуп кетти. Бирок негизинен баягы кишинин жаны саны сакталып калып атат да ушунун эсебинен. Бул биринчи волна өткөндөн кийин азыр карасаңар бүт эрежелердин көбү эле сактап атышат. Бул бекерден болгон жок, ушунун аркасынан жакшы көрсөтүштөр болуп атат жол эрежеси тарабынан. Бул арада Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тартип бузуу жөнүндө кодекстин айрым беренелерине кошумча жана өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорун сунуш кылды. Бул туурасында мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Долбоорго ылайык жол эрежеси бузулган айрым учурларда жарандардан алынуучу 3 миң сомдук айып пулду 1000 сомго чейин түшүрүү каралууда. Башкармалык айдоочулардын арасындагы нааразычылыкты эске алуу менен ушундай демилге көтөрүлгөнүн белгилейт. Буга чейин айрым парламент депутаттары коопсуздукка анча коркунуч келтирбеген жол эрежесин бузуу фактыларына карата айыпты азайтып, анын көлөмүн 500 сомго чейин түшүрүш керек экенин айтып чыгышкан. 2019 жылдын 1-январынан тартып административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айып пулдун өлчөмү көбөйгөн болчу.